Эмдөө коронавирустан коргонууда натыйжалуу жана пайдалуу. Бул тууралуу брифинг учурунда медицина илимдеринин кандидаты Нурмухамед Бабажанов билдирди. Анын айтымында Кыргызстанда эмдөө атайын бекитилген улуттук календардын негизинде жүргүзүлөт. Вакцинанын коопсуздугуна жана натыйжалуулугуна кепилдик алуу үчүн Кыргызстан 17 жылдан бери ЮНИСЕФ аркылуу Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун каттоосунан өткөн улуттук календардагы вакциналарды алып келет. Улуттук көзөмөлдөө органы болуп, дары-дармек менен камсыздоо жана медициналык техника департаменти саналат. Эмдөө жугуштуу ооруларга каршы натыйжалуу жана экономикалык жактан пайдалуу коргон каражат болуп саналат. Эмдөөнүн негизги принципи оорунун козгогучтары менен күрөшүү үчүн антителолорду стимул берүүчү алсыз же өлтүрүлгөн агенттер киргизүү болуп саналат. Эмдөөлөр бир катар вирустарга каршы болот. Бул кызамык, кызылча, сенек, полиомиелит, гепатит Б, ротавирус. Жана бактериялардын кургак учуктун козгогучтарын дифтерия, коклюш, столбняк, гемофилдик жана пневмококка инфекцияларга каршы ийгиликтүү колдонулат бүгүнкү күндө биздин улуттук календарыбызда.